Ассалаумағалейкум, қандайсыңар туғандар? Мен сіздерден бір жаңалық. Жаңалық деле емес, может білгендер болушы мүмкін. Жаңағы трудовой договор бойынша. Азыр Яндексте самозанятый болуп иштеп, Яндекс менен түзгөн договордун эсебинен регистрацияны узартып алса болот экен. Мен ошентип узарттым регистрацияны. Регистрацияны азыр каерден кандай кылганын көргөзөм азыр. Яндексте самозанятый болуп иштеп атам, мен көрдүм эле самозанятый деп турат. Бул жакта парктар дагы бар. Мынакей. Ушул парктарда дагы иштейм. Короче, мындай кылабыз. Настройка киребиз. Так. Көрүнүпбү? Правовые документы дегендер, копия договора деген бар. Ушуга киресиңер дагы. Ушул Яндекс менен түзгөн бул трудовой договор эмес, бул жөн эле договор. Яндекс менен сен иштеп аткан договоруң. Ушул договорду скачать этип туруп, скачать этип турат. Распечатка кылып туруп эле сканерден өткөрүп туруп, то есть бул жактан скачать кылып туруп эле сканерден өткөрүшүн шарт эмес. Жана через госуслуга кылганда трудовой договордун ордуна эле ушуну скачать этип туруп ошага жөнөтүп койсоңар, анан калганы как обычно регистрация кылып жүргөндө билсе керек. Ошентип эле регистрацияны правильно кылып алса болот экен, меникин кылып берди. Так, азыр регистрациямды да көргөзүп коеюн. Регистрациям 2024. Так, көрүнүбү? 15 ноябрга чейин узаттым да. Ушундай, ошентип регистрацияңарды узартып алгыла туугандар. Бул баягындай левый трудовой договор издеп акча кетириштин кереги жок. Зато легальный, нормальный иштейсиңер.